Талас облусундагы Киров суу сактагычында салына турган Баласаруу чакан ГЭСинин курулуш иштери өз убагында жүрүп жатат. Долбоорду Чакан ГЭС ачык акционердик коому ишке ашырууда. Мамлекет тарабынан узак мөөнөттүү насыя берилип, каржылоо маселеси толугу менен чечилди. Бүгүнкү күндө Баласаруу Чакан ГЭСинин долбоордук сметалык документациясы аягына чыгып, керектелүүчү жабдуулар Европада жасалууда. Кичи ГЭСтерди суу маселесин карайбыз, кичи ГЭСтерди куруп атат. Бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенбиз. Мына 2 жыл мен келгенче чейин бир дагы мындай жеке инвесторго кичи ГЭС куруп бергенин, же болбосо өкмөт деле өзү бир чоң, орточо же чоң ГЭСтерди курган эмес экен го. Курбаптыр да. Баласаруу ГЭСинин кубаттуулугу 25 мегаватт. Анда 3 генератор орнотулуп, орто эсеп менен 92 миллион киловатт саат өлчөмүндөгү электр энергиясы иштелип чыгарылат. Баласаруу ГЭСи Киров суу сактагычынын гидроэнергетикалык потенциалын натыйжалуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. Белгилей кетсек, 2021 жылдын 29 августунда президент Садыр Жапаров Баласаруу Чакан ГЭСинин пайдубалына капсула салган. Кичи ГЭСтерди суу маселесин карайбыз, кичи ГЭСтерди куруп атат. Бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергенбиз. Мына 2 жыл мен келгенче чейин бир дагы мындай жеке инвесторго кичи ГЭС куруп бергенин, же болбосо өкмөт деле өзү бир чоң, орточо же чоң ГЭСтерди курган эмес экен го. Курбаптыр да. Мына Камбаратта 2-ни куруп ито жарымы иштейт, бири агрегат коюп койгон, экинчиси иштебей калган. Иштеген эмес, ишке кирген эмес. Мына эми киргизип атабыз биз. Эми азыр жасап киргизип атабыз. Кичи ГЭСтерди болсо каалаган инвестор, чет өлкөлүкпү, биздин өзүбүздүнбү, мына биз жол ачып бергенбиз, азыр куруп атат. 50ге жакын кичи ГЭС курулуп атат. Алды мына ишке кирип атат. Дагы Кудай буйрса, мамлекет куруп аткан ГЭС бар, Таласта Баласаруу ГЭСте былтыр капсула салып келгем. Кудай буйрса, келерки жазда жайга чейин аны да жүргүзүп калабыз. Ал 20-25 мегаваттык ГЭС болот. Кыргызстанда Чакан ГЭСтерди курууга мамлекет тарабынан шарттар түзүлүп, долбоорлор ишке аша баштады. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров бул тармакка көңүл буруп, инвесторлорго жеңилдиктер берилгенин курултайда дагы белгиледи. Ички инвесторлор тарабынан курулган Чакан ГЭСтердин электр энергиясын мамлекет сатып алат. Бул Чакан ГЭС Жалал-Абад облусунун Кокар дарыясына курулуп жатат. Жумуш 24 саат токтобой, түнкүсүндө прожекторлордун жарыгы менен бетон коюу иштери жүрүп жатканын көрүүгө болот. Белгилей кетсек, мындан сырткары Таласта 25 мегаватт Баласаруу ГЭСин, нарында 100 мегаватт кубаттуулуктагы Куланак ГЭСтерин куруу иштери кызуу жүрүүдө. Ошондой эле Ат башы ГЭСи реконструкцияланып жатат. Анын кубаттуулугу 5-6 мегаватт жогорулайт. Токтогул ГЭСинин бир агрегаты реконструкция болуп, 60 мегаватт кошулду. Учурда сыноодон өтүүдө. Дагы 3 агрегат жылына бирден реконструкция болот. Жалпы 240 мегаватт кубаттуулук кошулат. 3 коргон ГЭСи дагы реконструкцияланып, кошумча 40 мегаватт кошулат. Камбарата 2 ГЭСин курууга конкурс жарыяланды. Анын кубаттуулугу 150 мегаватт болот. Камбарата 1 ГЭСин курууга даярдык иштери, жол, көпүрө салуу, электр линияларын тартуу, куруу аянтчалары даярдалууда. Анын кубаттуулугу 1800 мегаватт. Айтор мамлекет өзүнүн энергетикалык кубаттуулугун арттыруу багытында активдүү иш алып барууда. Камбарата боюнча айттыңыз, кошуна өлкөлөр менен салбашыбыз керек деп. Эмнеге салбашыбыз керек кошуна өлкөлөр менен? Суу бизде турат, территория биздики. Биз жалгыз салсак, анда бир 5-6 миллиард сомду биз эле салган болобуз. Анан өмүр бою биз суу берип келатабыз, дагы беребиз.
дагы 100 жыл бою беребиз. Андан көрө акча салып, алар да салышсын да анан сууну бекер албай кичине ошол эмгек кылып албайбы да.